жұрт болсын деп ошо улуу деген сөздү кошконбуз. Бүгүн Бишкекте Улуу журт саясий партиясынын съезди болуп өттү. Анда турган алмаштыруу маселеси каралып, Мирлан Орозбаев лидер болуп шайланды. Орозбаев саясий партиянын идеологиясы, программасы, тарыхы жана келечеги тууралуу сөз сүйлөп, уюмга саясий эрки бар, күчтүү жарандар топтолгонун билдирди. Мен үчүн бир саясий кадамдардын бири ушул сиздердин колуңуздар менен, ушул сиздердин көөлүңүздөр менен ушул кадамга баратам. Бул мен үчүн дагы бир чоң сыймык. Себеби буга чейин биз көп партиялардын съездине барганбыз. Үстүдө 2 киши чечет, бир 5-6 кишиге акча төлөп коет, ошолор организовать этет. Анан барасың, сүрөткө чөйсүң, ырчылар ырдайт. Анан кийин шеф не дейт экен дегенге өтчү элек. Ал эми Улуу журт партиясы калыптанып калган стереотиптерди сындырып, жаңы дем, таза жаштардан турган команданын өз күчү менен ишмердүүлүгүн улантып, жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катыша турганын Мирлан Орозбаев белгиледи. Былтыркы шайлоолордон айырмабыз мына Улуу журт партиясынын. Көп партиялар жок болуп кетти. Көп партия не только жок, азыр ошо партиядан мындап айткандан уялып калышты. Биз ойлойбуз, мына ушул партиянын кичинекей болсо дагы бир командасы, эли сакталып калдык. Партия идея менен келиш керек, чогулуш керек. Партия алдыга койгон максаттар менен. Анан мына сөздү баягы банально болбосун, бирок духовистерлердин партиясы болсун. Мирлан Орозбаев 5 жылда болгону бир ирет жаштарга парламентке жана жергиликтүү бийликке барып, элге кызмат кылууга мыйзамдуу жол ачылып жатканын, бул мүмкүнчүлүктү колдонуу зарылдыгын айтты. Партиянын жаңы жетекчиси саясий уюмдун программасындагы приоритеттүү багыттарга токтолуп өттү. Мен жана биздин үй бүлөбүз 17 жылдан бери кредиттен башыбыз чыга элек. Мен муну жашырбай айта алам. Бизге окшогон кыйналган үй бүлөлөр толтура. Биздин биринчи приоритет ушул банктардын кредиттик нерселерин. Бир эле мына Кыргызстанда кредит өтө оор экен. Кыргыз Республикасындагы 71 000 жер кен байлыктарды казуу бизде точкаларыбыз бар экен. Ошолордун бардыгын 50 жылга каздырбоого, кроме көмүр, шагыл жанагы эмелер барго, андан сырткасын деген мораторий жарыялоо боюнча биздин дагы бир приоритетибиз. Мен айтпайм эртең токтотуп коем деп, бирок ушунун аркасынан иштейбиз. Анан дагы бир приоритет направлениябыз чегара. Бул мамлекеттүүлүктүн атрибуттарынын бири. Байрак, гимн, акчасы, территориясы деген биздин территориябызда ачык жатат. Съездге башка саясий уюмдардын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, жарандык активисттер чакырылган. Алардын бири Тынчтык саясий партиясынын лидери Чынара Мамажакыпова. Улуу журт партиясынын лидери, төрагасы Мирлан Кубатбекович, сизди куттуктайбыз. Төрагалыгыңыз кут болсун. Ушул Улуу журт партиясын дүйнө жүзүнө тааныткан, негизи эле ошо Улуу журт деп бул аты дагы бир өзүнчө кыргыздын улуулугун, ушундай тарыхта, маданиятында ушундай сакталган улуулугун билдирген ушундай бир өзгөчө партия болсун. Улуу журт партиясы 2018-жылы негизделген, алгачкы саясий кадамын Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катышуу менен баштаган. Пандемияга байланыштуу шайлоо белгисиз мөөнөткө калтырылган болчу.